Бұл алты тишке өтіп атқан белый кермес деген кайманаты бар кочкорубуз. 5 күн 6 күн болду мага келгенине. Бұл талас Ачок байкеден сатып алдык. Баасы негизи айтылбасын деп анан кайра мен бир экөөсүн айтып коюшу менен тарап кетти. Бұл $100,000 бааланып алынды. Бұл кочкорго бұл арзан. Себеп дегенде бұл даяр да. Буну күтпөйсүн азыр. Бұл өзүнүкүн берип койгон. Арашан аламында бұл белый керместин авторитети өтө чоң болбосо да жакшы да. Сүү уже аябай көп роль ойнойт. Эми баягы кандай десем, азыр кандай деп силер чечмелейсиңер билбейм. Биздин тилге бул светлый деп турат. Ал мында жүн болбойт экенде? Жүн болот. Иштеп кеткен эмне кылып атат? Бардыгы ошо жүн аз болот экен да булар. Эки жок. Мисалы мен билгенден 3 бар. Бирок баалуусу светлый болуп атат да. Жарыгы. Арашан. Булар арашанын экинчи простойлор. Жөнөкөйлөр. Простойлор. Ооба, көңүлдүн баары, акчанын баары, убакыттын баары, ушу энергиянын баары уша кетти азыр. Бул белый керместин тарыхы бул эне тарабынан чүйдө Хасыран деген уйгур киши бар экен. Эне тарабы ошондон чыккан экен. Угушум боюнча. Вот ошол анан атасы ошо керместин баласы. Аты белый кермес. Неге белый кермес десе, азыр бүгүн арашандын эң баалуу критерийлери бул түсү болуп атат. Ак, мына светлый. Анан жүндөр да кылчак. Жүнү бунуку кармаганда эле билинет. Бул жүн идеал жүн болуп эсептелет. Касчактардын жоондугу, бутунун, боюнун узундугу, анан бияк узундугу, кыскасы бардык жагынан төп келишкен. Параметр деп коет арашанын критерийлери. Ошого бул 100% төп келишет. Эмне себептен ушундай идеал кочкорду тандадык? Анткени бул ургачы койлордун төлдөрүн кылдап берет. Тактап айтканда, мындай эле койлорго кошсоң деле бул жакшы козу берет. Аябай жакшы козу берет да. Себеби кулак 23, бой 1,3 м, длинасы да узун, сөөктөр да жакшы, карбоноз бар. Кулактардагы расположениясы ордорунда турат дагы. Анан орто класстагы койлорго кошсоң, ушундай козу бере турган мүмкүнчүлүк жогору да. Мен азыр буну 8 баш койго коштум. Койлор деле жөн койлор эмес. Аларды азыр алып чыгам. Мен 8 баш койду арзан алдым, $50,000 алдым. $50,000 алгандан кийин ар бирине мага $10,000 берди. Ошондо $80,000 болуп атат да. Мен сатпадым. Анткени булардын козулары эле уже бир кыйла акча турат да. Мен $8,000 8 башын козулар менен алдым да. Экөөсү еще боз. 6 кочкор бар эле. 6 кочкордун экөөсүн козуларын $20,000 саттым. Ошо менен 20% актап койду. Калган материалдар өзүмдө калды да. Азыр ошол койлор күгө келип калды. Ошого ушул белый кермести иштетип атам. Азыр бунун ошол коюлуп аткан койлор деле мындай кандар аябай жакшы. Линияларычы жаңы койдон эмес. Булар ошол Кораблевский, анан Борман, Образ деген аябай жакшы кочкорлор болгон. Ушул сыяктуу ошонун түз ургачы кыздары болуп калат да. Бүлдөк иттер бар да. Багы Курбангулы Бердумухамед деп Түркменстан президенти өзү сүйгөн иттерди президенттерге белек кылып жүрөт да. Ошол иттер башка өлкөлөргө чоң суммаларга экспорт болот. Ал итти союп жебейт, башка просто экспорт болот кымбат бага. Анан мисалы арабтын аттары бар. Улакка дагы жарабайт, этке да сойсоң жалко, убал. Просто алып келип туруп байлап коет, $1,000,000 да, бир кулун элечи, мисалы үчүн. Вот, арашан бул кыргыздын сыймыгы. Бүгүнкү күндө бул Кыргызстанда чыгарылган жападан жалгыз асыл тукум койлордун бири. Мурда бизде меринос болгон билебиз, кийин дорпер же кызыл койлор дейбизби. Бардыгы мындайча айтканда кыргызды көп байытпады да. Анан Алла Таала ушуну бизге насип кылып койду да. Бул бизде өзүбүздө өндүрүлүп чыккан. Бул 4 айлык козу да. Кулак 21. Өтө идеал деп айтпайм буну. Эмнени тарткым келип атат? Эми элестетиң. 4 айлык жайдары козу менен 4 айлык арашандын айырмасын. Этке бычканда деле буну этти бат берип атпайбы булчу. Атак асыл тукумга бычканда буну мисалы тукумдукка иштетсе болот да бул кочкорду. Мунусу шерик ушу бир күндө туулган экөөчү. Мына. Көрдүңбү? Мына. Далил. Боюн карасаң. Муну эмет, күчтүү эмет. А мунусу байкуш ушинтип калды да. Şu толук эмбейби, ушуну байкабай көңүл бура албай калдым, өспөй калды. Уже бу жерде убутка бар да. Бунун эгер ургачысы жакшы болгондо, мен прибыль элем. Ушу койду $4,000 алгам мен. Примерно караң. Себеби бул дающий матка да.
производитель жакшы козу берет. Кой өтө сулуу эмес, бирок мына козулар жакшы берген да. Көлдө Ясин деген баладан келген. Комиссар деген кочкордун балдары анда эми атат. Ушундай уход керек. Минтпесең эмбейт. Карасаңыз. 4 тиш кой. Образ деген кочкордун кызы болот. Элитный кой, элита. Неге дегенде, биринчи эле бунун түсү. Түсү, чистота, белин түздүгү өтө чоң кой эмес. Бирок сулуу да. Атын сулуу деп койгом. Любой арашанчыда болот мындай.